Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз чөп боюнча сөз кылмакчыбыз. Бирок чөптөн мурун мен негизинен жалпы бир түшүнүктү айтып кетейин, анан кийин кененирээк чөп жөнүндө айтабыз. Адам жакшы болуш үчүн мен дайым айтам да, адам жакшы болуш үчүн бир эле нерсе менен жакшы болуп калыш бул жомок деп айтам да. Адам деген сөзсүз түрдө көп нерсени колдонуш керек. Эмне үчүн? Себеби деген адам эч качан өзүн күнүгө ойлонбойт да. Мен күнүгө жеген тамагым кандай сиңип атат, ал кантип мага жардам берип атат, менден алып чыгып кетип атат деп адам көңүл бурбайт дагы. Ошого көңүл бурбай жүрүп, керексиз нерсе адамда чогулуп отуруп, акыры адамдын бир органын кыйнагандан кийин анан кийин кой турайынчы, барайынчы, мен бир жерим оорутат деп анан жөнөйт да. Бул эми турмуштагы күнүгө мен көрүп турган ар бир пациенттин өзүн карабагандыгы да. Өтө чанда адамдар келет. Илгертен мүмкүн ошол адамды апасы ошондой кылып чоңойтты. Нан жебейсиң, сүт ичпейсиң, сахар жебейсиң деген адам 7 миллионго өтө чанда 1, 2, 3, 4, 5 эле болуп саналышы мүмкүн да. Калган бардык адамдар өздөрү туура эмес тамактанып, туура эмес кыймылдап, ооруга кирип алгандан кийин анан кийин биз чуркайт экенбиз. Менин ыкмам, жакшы болуу ыкмам көп нерсе берем. Мен 5 көйгөй берем адамга келгенде. Диафрагмальный дыхание, курсакты түртүү, курсактык органдарды, өттү түртүү, тамак ичкенден колду көтөрүү жана лимфа массаж. Мен ошо 5 көйгөйгүнү келет, мен түшүндүрүп берем бир аз, анан ошону жасаса, мен айтам, сиз жасайсыз, анан мен сиз менен сүйлөшөм дейм. Жасабайсыз, анда мен сиз менен сүйлөшө албайм деп келем. Себеби деген адамдарга катуу койбосоң аны жасабайт да. Күнүгө көрөм, жасагандар сонун болот, жасабагандар сонун болбойт. Демек 5 көйгөйгө кошуп мен кандай суу ичиш керек, кандай тамактаныш керек, кандай ичегини тазалаш керек. Ушул 8 нерсени адамдын өзүнө берем. Биз жактан биз эмне кылабыз? Ушул 8 ыкмага биз обязательно сөзсүз түрдө сүлүк куртту кошобуз. Сүлүк курт, урматтуу мекендештер, бул дүйнө жүзүндөгү натуралдык гана дары болуп саналат. Өзүндө 130 ферменти бар. Фермент деген сөз бул щелочь деп коет. Организм качан ооруйт? Организм кычкыл болуп калганда ооруйт. Демек биз ошол кычкыл чөйрөгө ферментти жөнөтсөк, организм щелочь болот да, анан адам жакшы боло баштайт да. Менин колумдагы дайым айтам, менин колумдагы козир, менин колумдагы алтын таблетка бир гана сүлүк. Демек биз сүлүк коебуз. Экинчи менин алтын ыкмам бул адамдагы без тамырларды түртөбүз. Үчүнчүсү мен дайым айтып келем, бул Неумлакиндин методу менен перекс болбосо соданы тамырдан куябыз. Үчүнчү метод. Төртүнчүсү бул чөптөр. Демек чөптөр ар түрдүү болот. Урматтуу мекендештер, мына биз эми ушул менин айта турган оюм чөпкө келдик да. Чөптөр эки түрдүү болот. Бирөөсү фабрикадан жасалган бады, майга кошулуп, балга кошулуп жасалып, ар бир компания ошол чөптөрдү берип, сиз мына ушуну ичиңиз жакшы болосуз деп берген булар бадылар. Бадын жаман көрбөш керек. Бул көрдүңүзбү? Мен айткан 8 көнүгүү, мен жактагы 3 көнүгүү, 4-сү, 12 көнүгүүнүн бирөөсү гана чөптөр болуп саналат. Демек адам бир эле чөптөн жакшы болуп кетем деген сөз тоже жомок болуп калат экен. 12 ыкманы колдоносуз, анан сиз жакшы болот экенсиз. Эми ошол чөптөр эки түрдүү чыгат. Бирөөсү бады, мына Кытай чыгарабы, Америка чыгарабы, Орус чыгарабы, Кыргыздар чыгарабы, бады. А бирөөсү чөптөрдүн өзү. Демек, мен кантип айтар элем? Где родился, там и годился дейт да орустарча. Каерде төрөлсөң, ошол жердин чөбү сага жакын деген сөз. Демек, Кыргызстанда төрөлдүкпү? Кыргызстандын суусу өскөн, Кыргызстандын абасын жыттаган чөптөр бизге жактыраак болот. Чөптүн өзүн жасаган биздин Кыргызстанда абдан көп чөп менен дарылаган фитотерапевттер абдан көп. Мен ошолордун ичинен Ташпы Жамилова Каразакованы жакшы билемин. Ошонун ичинен Чөмө Дүйшөбул Байкени жакшы билемин. Мелис Мискенбаевди билем. Кыргызстанда кыскасы атын атабай калган болсом капа болбосун, Кыргызстандын чөбүн жасап, койкой мына ушул чөп мынауга органга жакшы жардам берет. Мынау чөп мынауга курттарга жакшы жардам берет. Адамды тазалайт деген биздин чөп дарыгерлери, фитотерапевттер абдан көп. Мына ошолордун ичинен бирөөсү, мына бүгүн мага ошол Чомо Байкеден
çöp içip gelgen pациентimiz geldi. Men sizlerge Kırgızstandыктарга bildirip koyun dedim de çöp içkende adamda dagы sonun özgörü bola turgan көрсөтүp koyun dedim. Tabi yaşınız 34 yaşınız. Siz qaysı ayda çomo düşö Ulbaytыга barıp çöp alıştınız? Октябрьларда бардым. Октябрьда бардыңыз. Sizge men gördüm algı jana dagы bir çöp berdiler. Algı jana bir bankada ak darı berdiler. Mınaki algı jana bankada bir ak darı beriptir. Mına uşundagı içesin degen içken İçtim yok. 9 günkü dede darda 9 berdi. gün içtim. Ondan keyin berkeni 7 gün içip 5 güne salıp anın kalanını da içtim. Dağ içtiniz. Andan keyin siz gel degen bирок siz barbastan siz özün bilimdik kılıp emne kılыңыз? Men de kurkuma, kefir içtim. Dağı. Meysin suyunu içtim. Dağı. Anan limon menen göк çay içtim. Siz gördünüz mü? Men aytayın degenim urmаттуу мекендештер. Мына азыр канды көрөбүз да. Kanды көрөбүz. Kan жакшы өзгөргөн. Чындыгында жакшы өзгөргөн. Кандын элементтери, кандын клеткалары, эритроциттер, лейкоциттер абдан жакшы өзгөргөн да. Кандын ичинде biz eriyе калган тамактарды көрөбүз, eriyе калган мочевой кислоталар, холестериндер, ортофосфорный кислота дегендер болот да. Андан тышкары майда микроорганизмдер болот. Кандын ичиндеги эритроциттер дайыма бырышып-сырышып келет. Мына эшиктен келген пациенттин бардыгынын эритроциттер бырышып-сырышып уруп келет да. Тем более жаштарда абдан көп келет, потому что алар кола ичет, фант ичет, химикаттар баарын жешет дагы абдан кан бузулуп келет. Мына эми канды көрсөтүңүз. Так, бул караңыздар. Эритроциттер ооруган эмес да. Көрдүңүзбү? Эритроциттер жакшы абалда турат. Жакшы абалда турат. Мына бул жерден биз ортофосфорный кислота деген бул кислотанын пайда болушу, эми бул бир тузга окшогон зат да. Ушул заттын пайда болушу адамдын чачын түшүрөт. Чачыңыз түшөбү? Түшөт. Так. Акыркы эмелерде жакшы түшүп атат да. Так, көп түшүп калды. Так, эми негизгиси көрдүңүзбү? Сиздин эритроциттериңизди чөптөр сонун кылып берген. Кийинкисин көрөлү. Бул дагы сиздин каныңыз. Так, биз занятпыз. Кийинки каныңыздагы мына эритроциттериңиз жакшы. Көрдүңүзбү? Мына томолок, бар эле томолок, көп деле бурушуп калган эмес. Сизде много лейкоциттер сизде мен түйрөсүндө караганда жылып атты да, өзүңүз көрдүңүз, жылып турушту. Эми мындан тышкары караңыздар, грибки деген майда жандык жүрөт да. Анан холестерин жүрөт мынакей. Холестерин жүрөт. Сизде чөп сизде абдан сонун. Сиздин эритроциттериңизди сонун кылып берген да. Эритроциттердин сонун томолок боюнча калуусуна чөп абдан жакшы берген. Сизге боорго берди беле? Боорго берди. Боорго датты. Өзү дагы кармап көргөн таңдуу. Так, кийинки каныңыз. Мына бул дагы сиздин кан эритроциттериңиз. Караңыз, ар бири өзүнчө томолок. Мындай томолок келиши редко. Адамдардын эритроциттерин томолок болуп келиши өтө редко. Эми много майда кара точкалар бул сиздин эрибей калган майларыңыз жана эрибей калган мочевой кислоталарыңыз. Много эритроцит урматтуу мекендештер, много эритроцит пациент өзү көрдү.